Бул биринчи полоса, бул экинчи полоса. Биринчи полоса могу. Болон нере турган 70 см сүрүлдү. Бул алдыңкы болон. Арканкы болон могу. Мен өз жолумда келеткам мына полосадачы. Биринчи полосада. Тура экинчи полосадан бул жака бурулду. Мени сүзүп 70 см бул жака чекеге, оң жака обочинага чыгарды. Oradan canlı koş gerek mi? Gayı çakırdık, gayı geldi. Nokia'da болгон ДТП'нын схемасын гайден копиясын алып алдык. Азыр сиздерге кыска нуска айтып түшүндүрөм. Ассаламу алейкум туугандар. Бул полоса негизде 4 полоса. Бул жака 2, бул жака 2. Биз Жалал Абад жактан но эмеге Бишкек тарапка кетип атканбыз. Тиги Кочкор Ата Ташкөмүр жакачы. Мен өз полосамда кеткам, мына биринчи полосада оң жактачы. Бул фура оңго поворотнигин жандырды, задний видде карап турчу. Мен муну пропускать эттим. Аралыкта 2 метр место бар эле. Анан карасам, задний видде сол жак тарапты. Мен сол тарабыман экинчи полосадан эме фура эле кирип кетат да. А мен сигнал басып алдыга жылдым. Эме көрүп калабы экен, тормоз тебеби экенсем, тормозго теппеди, мени көрбөдү дагы, келип мени урду. Мен тормоз бастым, 70 см сүрүлүп барып туруп бул фуранын арт жагын урдум. Бул алдыңкы фуранычы. Анан кийин эмеге түшүп эле сразу эле бул эмеге водитель мойнуна алды. Мен көрбөй калыпмын сени тиги бу деп элечи. А бирок ГАИ чакырдык, ГАИ келди сразу. Сразу айтып коеюн, ГАИ өтө жакшы иштеди. Оперативно, мобильный бир 5 мүнөттө эле келди. Келип туруп эле сразу схеманы чийди дагы штраф санкага апарды бизди. Наркологическийге апарды. Анан кийин сразу ал жерден эми ГАИнин өзүнүн Nokia'нын центринде отдели бар экен, ага жөнөттү. Ал жерде түшүндүрүп, тарс жакшы иш кылды. Буга чейин угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. ГАИлер мындай сөздөр бар го, каерден болосуң, онун таанисың, буну таанисыңбы деген сөздөрдү берген жок, андай суроолор болгон жок. Ошонун негизинде ГАИ жакшы иштеди Nokia'никичи. Анан бул жерде эл топтолуп, тиги инспекторлор деле айтты, өзүңөрчө сүйлөшүп алгыла депчи. Мен машинамы эмеге санасам, 50 000 расход кетет экен. 60%-ин өзүм жармен чыгарайын, 40%-ин буга айттым. Сиз бериңиз, аместе решать этели десем, бул жак көнбөдү. Себеп дегенде бул эки фура транспортный компаниянын эмеси экен. Фирмасыныкы бир компаниянычы. Ошого булар ачык эле айтат, бизге не холодно, не жарко дейт. Компания өзү разбирать этип алат, компания юристтери бар, машина застраховать этилген дейт. Ошентип азыр менин машинам бул эки фура Nokia'нын центриндеги штрафстоянкада турат. 20 000 бул водитель бергенден качты, ошон менен турат. Принципиальный эме болуп койду, төлөбөйм деди. А макул деп, мага деле андай эле эме эмес. Принцип болсо принцип, до конца болсо до конца. Bundan кийинки видеолорду дагы көрөсүздөр, себеп дегенде бул акырына чейин барабыз. Дагы бир нерсени айтып кетейин, бул водительдин бир Жеңиш деген таанышы бар экен, ага бул звонок кылып атты. Анан кийин бир инспектордун кабинетине киргенде инспекторга айтты, Жеңиш байке звонок кылган жокпу депчи. Анан инспектор сразу айтты, жок, Жеңиш байке звонок кылган жок депчи. Бул жерде баягы кыргызчылык, баягы эле тааныш билиш, тууганчылык ортого адамдар салмай, мунун биз эми Кудай кааласа до конца алып барабыз. Себеп дегенде менин күнөөм жок бул жерде. А бул фура айтып атат, мен сени көрбөй калыпмын. Так что менде күнөө жок. Болуптур, хорошо, биз күнөөлүү болсок дагы машина застраховать этилген, машинанын компания төлөп берет. Мага ни холодно, ни жарко. Мен бул сен сүзгөн устобум эле алам өзүм жарман дейт. Ушундай туугандар, видеону эртең дагы калган видеолор чыгат, машина штраф санкага барган видеолор чыгат. Подписаться болуп көрүп турсаңыздар болот.